Саламатсыздарбы, кабарлардын кечки чыгарылышы менен таныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2014 жылы жасаган ишин канаттандырарлык деп баалагандан кийин премьер-министр отставкага кетүү ниетин билдирди. Алмазбек Атанбаев премьер-министр Жомарт Оторбаевдин отставкасын кабыл алганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Оторбаев өкмөттү былтыр 9 апрелден бери жетектеп келген. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык премьер-министр отставкага кетүү үчүн аны арызына өлкө президенти кол коюшу керек. Эгер премьердин арызын президент кабыл алса, өкмөт мүчөлөрү жаңы өкмөт түзүлгөнгө чейин өзүнүн милдетин убактылуу аткарып турат. Бирок өкмөттөгү жеке булактардын айтымында Оторбаев жаңы өкмөт түзүлгөнгө чейин премьердин милдетин аткаруучу болуп иштөөгө ниеттенбейт. Анын ордуна биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев иштеп турушу мүмкүндүгү айтылууда. УКМКнын бүгүн тараткан маалыматына караганда, Ош шаарында тыюу салынган экстремисттик Хизбут Тахрир уюмуна мүчө делген топ аныкталды. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында 5 адам кармалган. Алардын үйүн тинтүү учурунда тыюу салынган экстремисттик баракча, китептер табылган. УКМКнын алынган материалдар боюнча тиешелүү иш-аракеттерди көрүп, атайын экспертиза дайындады. Шарк айыл өкмөтүнүн Бешкепе айылынын 8 үй бүлөсү селден жабыр тарткан. Тактап айтканда, турагын агызып кеткен. Аталган аймакта жыл сайын мындай көрүнүш кайталанат, бирок эч кандай жардам көрсөтүлбөй келет. Тагиде бактымызга жинде бетон бар. Ошо бетондун даражасыга үшөп турупты. Агерде бетон болмаганда столба ham кетерди. Таги yonboshda столбанын yonboshida газ өткөн. Вес махалла столба nimадан электроэнергиядан foydalanadi и nimadan gazdan foydalanadi. Agarda tushib ketadigan bo'lsa, juda qattiq ущерб ko'rsatadi. Mana 380 volt ketgan bu yerda. Bir tomlarga tushadi, hammasini uyiga tushadi. Bu 380 volt degan kuydiradi odamni degani. Быйылкы селден жабыр тарткан жашоочулар өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылышкан, учурда арыз карала элек. Жылдагыдай эле көңүл бурулбай калабы деп тынчсызданып жаткан Бешкепеликтердин көйгөйү тууралуу сюжетти кечки чыгарылышыбызда сунуштайбыз. Лейлек районунун Исфанаш шаарында майып балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борбору ачылды. Буга чейин Исфанаш шаарынын тургундары мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын борбор калага алып барууга убара тартып келишсе, бүгүндөн тарта алардын көйгөйү оң тарапка чечилип, реабилитациялоо борбору ишке берилип отурат. Теманы аймактан кабарчыбыз улантат. Лейлек районунун Исфанаш шаарынын жашоочулары үчүн бүгүн өзгөчө күн. Анткени алыскы аймакта мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүүчү борбор ачылды. Бүгүнкү ачылган борбор Кыргызстандын түштүгүндөгү 13-күндүзгү балдарды реабилитациялоо борбору болуп саналат. Мындай борборлорду ачууда бир гана ЮНИСЕФтин эмес, жергиликтүү жамааттардын жана бийлик өкүлдөрүнүн да салымы зор. Анткени аларда кызыктар болуп, биз менен кызматташууда. Биз келечекте да мындай борборлордун ачылып, ийгиликтүү иш алып баруусуна ар тараптуу көмөктөшүүгө даярбыз. Учурда куюнчак мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүүчү борборунда 24 бала тарбияланууда. Алардын ар бирине жеке мамиле жасалып, билим алуусуна толук шарттар түзүлгөн. Ошол диагноздарына карап, биз ар бир бала менен жеке иштегенге аракет кылып атабыз. 3,5 сааттан эмесин убактысын 3,5 сааттан келип кетишет. Ата-энелер менен бирге кабыл алабыз дагы. Ошол түшкө чейин 3-4 баланы, түштөн кийин дагы ошондой эле 3-4 баланы кабыл алып, ошолор менен мүмкүн болушунча жеке иштегенге аракет кылып атабыз. Азырынча шарт жакшы түзүлүп берилген. Сайдилла Абдрахмановдун уулу Тууба Самаев акылы өрчүбөй, өз алдынча да дурус баса албайт. Мындан улам жаш ата-эне баласынын ден соолугун чыңдоо үчүн убара тартып, ар кайсы шаарларга барып дарылатышчу экен. Мындан илгары биз Бишкекке барардык, дабалатканы неме кылганы. Биз мурун балабызды борбор шаарыбыз Бишкекке алып барып көрсөтүп келчүбүз. Бул биз үчүн өтө кыйын болчу. Анткени ал жака барып келүү үчүн жол киреге эле көп суммада акча кетчү. Мынтип борбор ачылганына аябай кубанып жатабыз. Мындан ары акча коротуп, борборго барбай эле ушул жерге кайрылабыз. Мен ойлойм, бул борбордун ачылышы мага окшогон ата-энелер үчүн өтө жакшы саамалык болду. Мындан кийин мана yana boyagidey
sog'ayib ketishga umid qilamizda shularni. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында балдардын ден соолугун калыбына келтирүүчү борборду ачуу зарыл болгон. Анткени Лелек районунда Тубасам айыптелинип, 800гө чукул бала каттоого алынган. Эң биринчи эле башынан бардык нерсени каржы маселеси чечет. Ошондуктан биз ушул билим берүү министрлигине өтө ыраазычылык билдирет элек. Ушул декабрь айынан баштап эле биздин билим берүү бөлүмүнүн башчысы, башкы эсепчиси менен чуркап ушунун аракети менен азыркы күндө биз толук бул борбордун ошол штаттарын чечип алганбыз да. Бизде алдыда кыйынчылыктар жок. Кудай кааласа бул борбор өсүп өнүгөт. Ал эми иш-чаранын соңунда келген конокторго мында тарбияланып жаткан бөбөктөр тарабынан чакан концерттик программа тартууланды. Бүгүн Ош шаарында бүткүл дүйнөлүк китеп жумалыгынын алкагында акын жазуучу Айбарчын Сыдыкованын «Ыйык жерлер баяны» аттуу жаңы китебинин бет ачары болуп өттү. Чыгармада Кыргызстандагы касиеттүү жерлердин сырлары, анын касиеттери, изилденген жана өлкөдөгү ыйык жерлердин кайсыл аймакта жайгашкандыгы камтылган. Автор бул чыгармасы менен касиеттүү жерлердин маанисин келечек муундарга жеткирүүнү жана ал жайларды ыйыктыгын даңазалоо болуп саналат. «Ыйык жерлери баяны» деп аталган китеп кара сөз жана ыр түрүндө болуп, өткөн жылы басылмадан чыккан. Белгилей кетсек, акын жазуучу Айбарчын Сыдыкованын учурда бир нече китептери жарык көрүп, өз окурмандарын тапкан. Менде дайыма бир ой жүрөт эле да. Эмне үчүн мындай аталып калды экен? Бул жер эмнеге мындай депчи? Анан ошол жөнүндө изилдегим келип жүрүп, ошонун артында азыркы күндө ошо касиеттүү жерлердин, уламыштардын, элдин оозунан алынган, ошо көбүнчө жергиликтүү элдерден алат элем. Эмне үчүн мындай жер деп аталып калган, себеби эмне деп анан келип алып, отуруп алып ошонун үстүндө иштейт элем. Улуу ата мекендик согуштун ардагери денесинде калган ок калдыктарынан ушул күнгө чейин жабыркап келет. 17 жашында согушка аттанган Хакимжан Назаров учурда 1 жашта. Ошол мезгилде Тажикстандын Жергетал айылынан чакырылган 180 аскердин ичинен 2 аман кайткан. Алардын бири биздин бүгүнкү каарманыбыз. Карадым ки түтүн басып кетти танканы. Аты дедим. Аркамда землянкага разведкага барып 4 солдат келип ак кийимлери менен дам алып өттү. Хыддышылардын үстүгө келип тийди. Şu tarafı joyda. Men aşırıdan keyin ranı buldum. 10 putumga mavçı. Askoluşni. Şunu men kelip Dnepropetrovda 1,5 ay yatıp, sakayıp, bahar oldu. Baharda yana qaytıp uruşka. Согуш аяктагандан кийин 1947-жылдан бери Хакимжан Назаров Кыргызстанда өз тиричилигин улантып келет. Ардагердин жашоосунан биздин чыгармачыл топта кабар алып келген. Кененирээк кечки чыгарылышыбызда көрө аласыздар. Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы 2015-жылкы курулуштарга тендер өткөрүп жатат. Бүгүн тендердин биринчиси болуп өттү. Ал 4 лоттон туруп 30 компания катышты. Биринчи лотто Кыргызстан көчөсүндөгү канализацияны оңдоо, түзөө иштери жана саркынды суу түтүкчөлөрүн орнотуу. Экинчисинде Ош шаардык балдардын жугуштуу ооруларды алдын алуу ооруканасындагы жандандыруу бөлүмүн оңдоо, түзөө иштери үчүн өткөрүлдү. Ал эми кийинки лотто Гүлбар жана Дача аймагында таза суу тартуу боюнча жүрдү. Тендердин жыйынтыгы 20 күндөн кийин чыгарылат, аны атайын комиссия кароосуна алган. Жыйынтыгы тендер бүтөрү менен анын обработка башталат. Аны түшүндүрүп айтканда мындай ар бир претенденттин же болбосо катышуучунун саны боюнча, анын курган иштери боюнча, сапаты боюнча бүт баардык критерийлер менен каралат. Тендерге тууганчылык же болбосо жакын тааныш дегендерге жол берилген жери жок. Эгерде жол берилген болсо мынчалык сандагы катышуучу катышпайт эле деп айталам. Сиздер акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайттарда жайгаштырылат. Ал үчүн ынтымак чекит пейджи сайтына чакырам.
Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Жыйынтыкталган чыгарылышыбыз менен кечки 8'de тааныша аласыздар.